Бизнес көбүнчө экинчи муунга мурас катары өтөт. Forbes журналынын маалыматында Орусиянын олигархтарынын мураскерлеринин арасында өзүнчө иш баштап кеткендери сейрек кездешет. Forbes дүйнөлүк байлардын тизмесиндеги алдыңкы 150 орус миллиардерлердин балдарынын эмгек таржымалын карап, көпчүлүгү чет өлкөнүн жараны, үй бүлөлүк компанияны башкарат же болбосо кайрымдуулук фонддорунда иштерин аныктаган. Айтмакчы, үй бүлөлүк бизнести башкарган мураскерлер бизнесте ата-энеси жеткен деңгээлден өйдө секирик жасай алышпайт экен. Деген менен дүйнөнүн масштабында караганда миллиардерлердин 65% self-made. Башкача айтканда, ата-энесинен калган байлыкты мурастабастан өз күчү менен миллиард топтогондор. Албетте, дүйнөлүк миллиардерлердин катарында бир дагы Кыргызстандык азырынча жок. Бирок аймактык деңгээлдеги байлар бар. Капитал Кыргызстандагы бай саналгандардын балдарынын эмгек таржымалын карап чыкты. Кыргыз байларынын балдары дагы жумуш издеп баш оорутушпайт. Четтен ата-энесинин бизнесин колго алууда. Өз алдынча иштейм дегендерине ата-энесинин аброю же акчасы көмөк. Аскар Салымбековдун уулу Улукбек Салымбеков үй бүлөлүк бизнесте ийгиликтүү алып кеткендердин саппашында. Дордой Плаза соода үйү, Октябрь Ала Тоо баштаган кинотеатрлар түйүнүн жана Дордой Динамо футболдук клубун жетектеп келет. Атасынын жолун улаган уулдардын катарында Чыңгыз Алканов бар. 4 туугандын ичинен Чыңгыз Алканов базарын жетектөөгө киришкен. Парламент депутаты, оюн зоок тармагында бизнес жүргүзгөн Роман Шындын уулу Сергей Бишкек шаардык кеңештин 2 жолку чакырылыштагы депутаты. Мындан сырткары ЭМП Жабык акционердик коомунун аткаруучу директору, Роман Шын атындагы кайрымдуулук фонддун вице-президенти. Мурдакы премьер-министр Данияр Үсөнов жана жогорку кеңештин учурдагы депутаты Динара Исаеванын уулдарынын эмгек таржымалы белгисиз. Бирок уулу Мурат Абдулас Малдыбаев атындагы опера жана балет театрынын сахнасында туулган күнүн өткөрүп элдин эсинде калды. Экс-финансы министри Акылбек Жапаровдун 26 жаштагы уулу Максат Кытайда жогорку билим алып келип, апасына жардамдашып, Global Holding компаниясында менеджер кызматта отурат. Кубанычбек Самаков, жогорку кеңештин депутаты Карганбек Самаковдун уулу. Ал Элегант сервис курулуш компаниясынын кожоюну. Айрым маалыматтар боюнча Карганбек Самаковдун уулдарынын баары өздөрүнүн аталган компаниясында иштешет. Бул катардагы Курманбек Осмоновдун балдары үчөө тең мамлекеттик кызматта. Кызы Нурзат парламенттин аппаратында, уулу Рыспек өкмөт аппаратында, дагы бир уулу Таала Эргешев Чүй жана Бишкек шаардык юстиция башкармалыгынын жетекчисинин орун басары. Шоро компаниясынын түзүүчүсү маркум Таулды Эгембердиевдин уулу Кайрат Эгембердиев компаниянын коммерциялык директору. Парламенттеги фракция жетекчиси, өлкөнүн ун магнаты Акун компаниясынын кожоюну Чыныбай Турсунбековдун кызы Айдай Акун ысык көл пансионатын жетектөөчү. 2013-жылдагы пансионатка байланыштуу чырдан кийин ал иштебей калганын маалымдашты. Дасмия компаниялар тобунун кожоюну Турсбек Мамашев өз кезинде туризм агенттигине жетекчи болуп дайындалгандан кийин үй бүлөлүк бизнесин кызына өткөрүп берген. Айсулуу Мамашева учурда компаниянын президенти. Өз учурунда окуу жана бизнести бир мезгилде колго алганын айтып келет. Теманулай, кыргыз коомунда тагыраагы постсоветтик коомдо байларга, байлыкка карата негативдүү мамиле үстөмдүк кылат. Мунун бир канча себеби болсо керек. Айтмакчы, Казак президенти Нурсултан Назарбаев чет элдик инвесторлордун жыйынында чоң атасы кезинде тегирмен иштеткен бай киши болгонун, бирок советтик бийликтин куугунтугунан коркуп, өзүн керей көрсөткөнүн айтты. Байлык жана ага болгон мамиле темасында Капиталдын суроолоруна Кыргыз Концепт компаниясынын президенти Ишкер Эмирөмөталиев жооп берди. Байдын балдары анча деле акылдуу болбойт, анча деле бир мындай өзгөчө жөндөмдүү деле болушпайт, ата-энесинин аркасы менен деген дагы бир калыптанып калган стереотиптер бар. Мынакей сиз да өзүңүз Кыргызстандагы ийгиликтүү ишкер катары белгилүүсүз. Мисалга сөздү сиздин балдарыңыздан баштасак, сиздин балдарыңыз эмне жумуш кылышат, эмне менен алектенишет? Мага эң ыңгайсыз суроодон баштадыңыз, анткени мен ушул жылдардан баштап балдарым жөнүндө көп сөз кылбайм деп өзүмө ички убадамды бергем. Анткени менин оюмча алардын жетишкендиктери же болбосо таанылышы өз күчү менен болуш керек. Ошол эле Forbes'тун статистикасына карасак, дүйнөдөгү ошол Forbes рейтингине кирген миллиардерлердин 65% бул self-made, өздөрү жасаган адамдар экен. Бул ата-энесинен калган байлыкты мурастабаган. Дүйнө жүзүнүн баары тааныган Стив Джобсту алалы. Жөп-жөнөкөй үй бүлөдөн гаражда иштеген атасы, үйдө иштеген энеси эң бай адам болуп келди дүйнө жүзүндө. Бүгүнкү күндөгү эң ийгиликтүү, инновативдүү, дүйнө жүзүнө технологиялык революцияны сунуштаган Тесланын ээси. Адагы сөзсүз түрдө эне атасынан тапкан мурасы эмес. Байлыкка болгон жанагындай көз караштар, бул сөзсүз түрдө бай, бул эми атасы бай болсо анан баласы бай болот, же болбосо эми байлар сараңдар, байлар андай мындай деген түшүнүктөрдүн баары тең жок жерден пайда болуп калган жок. Эки себеп болду. 17-жылдан баштап мамлекет элдин мүлкүн тартып алып, жерин тартып алып, мүлккө болгон тиешесин жана ишкерлигин
тартып алып, ишкерликке болгон эркиндигин тартып алгандан баштап, ошо өзүнчө эгемендүү иш кылгандарды жаман көрсөтүп, башка элге ошондой пропаганданы жуктурган. Ошентип ошол кезден баштап бүт эл өз эркиндиги менен ишкерлик жарата албай, мамлекетке гана кызмат кылып калган болчу. Ошол убакыттын стереотипи жана жуккан пропаганданын аң сезими дагы тобо биз бүгүн Павлик Морозов менен Кычан Жакыповду унутуп келатабыз. Бир кезде эң алдыңкы үлгү Кычан Жакыпов менен Павлик Морозов болгонда, алар ошо колунда бар эгемендүү иш кыла ала турган энетасын өкмөткө, пропагандага башын кыйдырган. Ошондой аң сезимден биз кутулушубуз керек, эгерде өзүбүздү өзүбүз багат электесек. Мына ошол жанагы себептердин дагы бирин айтканда, мисалы үчүн ошол эле кулакка тартуу мезгилин эстей турган болсок, мисалы үчүн ошол кезде дагы кандайдыр бир тамыры кыркылып калган эмес беле деген маселе болушу мүмкүнбү? Жарым өмүрүм ошол суроого жоопту издеп өткөн экен. Жаңы маалымат аркылуу гана табылып атат. Ошол эгемендүүлүктү, ошол ишке болгон мүнөзүн жана ишке орулгон жоопкерчилигин тааныган биздин алдыңкыларыбыз элден мурун кырылыптыр. Мүлкү бар жана өзүнө эркиндиги, жоопкерчилиги бар башкаларга таасири тие тургандарды кыралы, калгандары өзү эле ээрчип кетет деген каттары жарыяланып атат. Ошол кездеги Сталин, Лениндин тегерегиндеги жана өздөрү дагы жазган ошондой каттары бүгүн жарыяланып атат. Ошентип, ошол элибиздин илгерки эгемендүүлүккө ээ болгон мурасын тааныган алдыңкыларды кырып, калгандарды жаңы шартта пропаганданын аркасы менен тарбиялап, жаңы советтик адам орнотулуптур. Бул балким авторитарлык системага пайдалуубу деп да ойлоп кетем да. Мисалга биз баягы байлар жөнүндө айтканда алар сараң ар бир тыйынын санайт дейт. Бирок эми ар бир ийгиликтүү адам, жашоом жакшы болсун деген адам бул ошол эң биринчи санагандан башташы керек экен. Бул баягы дүйнөлүк практикадан билебиз. Балким эгер адам өзүнүн чыгымдарын санабаса, адам өзүнүн акчасын санабаса, демек ал өкмөт кантип иштеп атат, өкмөт ошол төлөгөн салыктарды кантип жүргүзүп атат деп дагы эч качан башын ортуп санабайт да. Балким демек бул өкмөт үчүн дагы ошол эле система үчүн пайдалуудур. Сөзсүз түрдө, эгерде кайсы бир күч коммунисттик болобу, фашисттик болобу, башка тоталитарлык, радикалдык дин күч болобу, бийликтин баарын өзүнүн колуна топтоп алса, байлыктын баарын өзүнүн колуна топтойт. Байлыкты өзүнүн колуна топтогондон башкаларга тийиштүү ошо байлыкка тиешеси жок болсун деп, жана ишкерлик эркиндиги жок болсун деп башкаларга ошол пропаганданы жуктурат. Баарына тең кулдуккан сезимди жуктурат. Анткени ар бир өзүнүн ишине ээ болгон адам ал эгемендүүлүктү, эркиндикти талап кыла баштайт. Жана аны менен бирге ошол бийликке ыйгарган салыгын дагы көзөмөлдөгүсү келип калат. Демократиялык өлкөлөрдө ошол адамдардын санын көбөйткөнгө аракет кылышат. Ар бир демократиялык өлкөнү карасаңыз, ал жерде төрөлгөнүнөн баштап адам эркиндигин тарбиялайт дагы, жана эркиндиги менен бирге эркин ишкерлик мүнөзүн тарбиялайт. Аны менен бирге ошол эркиндиктин аркасынан тапкан байлыгын жана башкаларга ыйгарган кайрымдуулугу болобу же салыгы болобу, ошону туура көзөмөлдөп, туура иштеткенге үйрөтүшөт. Ага тетири авторитарлык режимдер ошону билбесин, кийлигишпесин, биз гана акчаны санап туралы, силер кулдук гана маанайда бизге кызмат кылып бергиле деп пропаганда жүргүзөт.